Орозону кармаганда урматтуу туугандарым, бардыгыбыз орозону бир эле курсагыбыздын орозосу кылбастан, балким аалымдар айтат, орозонун 3 түрү болот дейт. Бир бар курсактын жана уяттуу жердин орозосу, бир бар бүткүл дене мүчөнүн орозосу, бир бар адамдын жүрөгүнүн орозосу. Адамдын курсагынын орозо гана кармап, дене мүчө ороза кармабаса, дене мүчө күнөө менен алек, бирок курсак ачка жана суусап жүрөт, буларга аалымдар айткан сооп берилбейт деген мындай адамдарга. Ал ачка жүргөнү гана болот, сооптор берилбейт деген. Ал эми ким ашказаны менен дагы, анан дене мүчөлөрү менен дагы орозо кармаган болсо, арамдан сактанып жүргөн болсо, ушул айда өзгөчө, анда бул адамдарга мына орозодо айтып аткан сооптордун баардыгы ушул адам үчүн дейт. Ал эми 3-чү этаптагы, 3-чү даражадагы жүрөгү менен да орозо кармаса, анын мааниси жүрөгүнө Алладан башкага орун бербесе, өзгөчө ушул айда Алланы эстөө менен, Алла менен алек болууга өзгөчө көңүл бурса, бир мөөнөттү да текке кетирбесе, андай адамга кандай нерсе берилет десе, сооптун баардыгы берилет, өзгөчө ага Аллахтын өзү берилет. Алланын жардамы, Алланын берекети, Алланын колдоосу, Алланын сүйүүсү ушул пендеге берилет экен, эгер жүрөгү менен деле ушул айда башка нерсе менен алектенбесе. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.